Батырдын атын алыстан ук, жанына келсең бир киши демекчи. Ошо ортопед Сабир Жумабеков агабызды студиябызга дагы чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатчы. Кош келипсиз, көргөнүбүзгө кубанычтабыз жана бүгүнкү майрамыңыз менен. Рахмат, бир дагы майрам менен куттуктайбыз. Рахмат, бирге болсун. Айтыңызчы, ушул медик болуп канча жылдан бери эмгектенип келатасыз жана эмне үчүн ушул кесипти тандап алдыңыз? Мен жалпы ушу медицина тармагында иштегениме 85 жылдан бери иштеп атам. Ошондо канча жыл болуп калат? 20 жылдан ашык. 30 жылдан ашык болуптур, кирип жыл болду. Ортопед болуп иштегениме 29 жыл болду. Эмне үчүн бул кесипти тандап алдыңыз? Бул кесипти ушу бала кезимде атамдын буту оорчу да. Мен 8-10 жаштагы бала элем, жыл сайын Бишкекке келет. Ана Фрунзеге келип даарыланат, эч жыйынтык болбойт да. Анан ошол айылда Анарбек деген бир аксакал хирург бар эле, айылдык. Айылдык эле баягы хирургтар да, согушка катышып келген. Ошол аксакал баягы сөөктү тешсе ичинен көп мындай иринчирип, анан атамдын буту 3 жыл аяктыра албаган фрунзелик хирургтар ошо атамды бир айда эле аяктырып койду да. Ошондон буту оорабай калды. Анда мен ошондо 10 жашта болчумун. Ошондон айттым, мен ортопед болом. Ортопед эмес, хирург болом, болгондо да сөөктүн хирургу болом. Мында сөз ортопед дегенди билбейбиз да. Врач болом деп ошондо 10 жашта тандап алгам. Жана эле Ниязбекке сүйлөшүп кеттик элек. Негизи бала кичинекей кезинен эле кайсы бир кесипке шыктуу болсо ошого барыш керек экен. Демек сиз кичинекей кезиңизден ошону каалагансыз, жеттиңиз. Ал эми баягы балалык, бүгүн балдар коргоо күнү, анан бала чагыңызда кандай болчусуз? Мүнөзүңүз кандай болчу? Ошол тууралуу да сүйлөшүп кетсек. Мен бала чагымда мен бир ушу 12, 13, 14 жашка чейин аябай шок болгом. Атам айтчу эле, каерде 3 бала жүрсө, ошонун бирөө менин балам депчи. Сайда болобу, сууда болобу, тоодо болобу, ташта болобу, талаада болобу, ушундай тентек элем да. Анан албетте айылдык балдардай эле ошол жер менен, мал менен чоңойдук. Огородубуз өтө чоң болчу. Эсимде ошо 10 жаштан баштап суу сугарып, кадимкидей жанагындай картошка чаап, а 1-2 жылдан кийин чөп чаап, мал жайып ишелип, айылда мисалы ойногонго убакыт жок эле да. Ойногонго убакыт жок эле, ошол бала чактын баары жумуш менен өттү. Анан үй бүлөдө да эң улуу болгондон кийин 11 бала. Ошо инелериме дагы жоопкерчилик жогору болду. Аларды дагы ошол ата-энеме кошулуп, мен дагы тарбиялап колум келишинче, Ардына билгүү болду. Андай ошондой бала чакты өткөрдүк да. Айылда өттү. Тамеки, биздин айылда тамеки плантациясы болгон, ошо тамекиде көп иштедик. Жайы менен иштеп, өзүбүздүн акчабызды өзүбүз таап, кийим кече кылып, ошол китеп алып, кадимдей мектепке даярданып барчык. Жакшы экен, абдан кызыктуу экен. Биз элестетип атабыз, мотурайган кичинекей кезиңизди, аябай шок кезиңизди элестеттик. Андан кийин айтыңызчы, мына бүгүн майрам. Негизи эле майрамдарда мезеле башка күндөрдө эле кичинекей балдар эч токтобойт, сизге окшош тентек болушат. Бир жерден экинчи жерге секиришет, бир жерин кокустатышат. Сизге майрамдарда балдар көп келип чөбү? Көбүрөөк келсе керек, же болбосо мындай күндөр көбүрөөк чөбү? Эми ал эмнеге карабайт го, анткени бала деген ал шокталып, көчөдө көп жүрөт. Үйдө же болбосо ошол эле спорттук аянтчада дагы ар кандай кызыкка учурап келген балдар көп болот. Бирок негизи бизде жалгыз гана ошол республикадагы балдар ортопедия бөлүмү биздин гана Борбордо жайгашкан. Ал жерде 50-ге жакын бала жатат бир моментте. Биз жылына 1000ден ашык балага ошол ортопедиялык операциялар жасайбыз. Бул деген кандай болду? Жана тубаса майыттар биринчиден, экинчиден травма алып, сөөк колу буттары сынып, кыйшык болуп бүтүп калгандар, туура эмес бүтүп калгандар ошо бизге келип түшөт. Анан үчүнчүдөн жанагындай жанагы жаңы эле травма алып, жаңы травма алгандар дагы кээде ошол бизге кайрылып калганда биз ошол аларды кабыл алганга мажбур болуп жардам берип атабыз да. Жакшы, кайра эле балалык кезге кайрылгым келип атат. Себеби дегенде сиз айтып калдыңыз го, хирург болгум келди депчи, биринчиден баштаганда. Анан угуп калабыз го, көптөгөн хирургтар кантип баштайт? Баягы кадимкидей эле бака жыланды алып, ошолорду караштырып, кескилеп дегендей. Себеби дегенде ал аябай мындай бир чоң эрк керек да ошого дагычы. Сизде ал кандай баштаган? Практика жүзүндө дегендей, кичинекей кезиңизде.
жакшы суроо, мен жакшы көргөн суроо да. Мен өзүм бала кезде ушул 12 жаштан баштап да кой соя баштадым да. Атам үйрөтүп. Ошодон башталды дейсизби? Анан эмнеге кой сойгонду жакшы көрчүмүн. Кой кыймсап турса мен кол көтөрүп кошунаныкын деле сое берчүмүн. Анан ошол жанагы жиликтеп, жанагы сөөктөрдү бөлүп, мүчө-мүчөгө этин бияка, анан тарамыштарды, ушул кан тамырларды көрүш мен үчүн аябай кызык эле да. Аябай ошол бала кезде эле. Анан экинчиден эми ал жанагы жырткычтык болбосун, бакаларга үчүн бар эле да. Өзгөчө баягы чөп чаап атканда, чөптүн арасынан бака чыгат да, жаңы бака. Кармак алып анан баягы чалгыга тилип, ичин ачып, анткени баягы зоологиядагы сабактан баканы өтүп да биринчи ошол мага кызык болгон. Анан баканын баягы органдарын эмне кылып, кийин мединститутта окуганда да ушул бакаларга көп эксперимент жасадып, ошондо дагы мен биринчиден болчумун. Мен баканын аябай жаттап бүткөм да ичинин баарын, органдарын. Жакшы экен, кызык экен. Андан кийин бүгүн ушу эл аралык балдарды коргоо күнү деп атпайлыбы? Балдарды коргоп атабыз. Анан кийин жана да маегиңизде бир жакшы сөздү уктук да. Көп акча каражатын коротуп, чет жактан операция жасагандан көрүп бизге алып келсе арзан эле биз деле жасайбыз. Колубуздан келбей калса анан чыгарса жакшы болот эле деп атасыз да. Ошол тууралуу кеңирээк айтып бериңизчи. Себеби дегенде баягы мен уккан жайым бар. Биздин ушу ортопедтер болобу, хирургтар болобу, биздин медиктер башка жакка караганда күчтүү деп да уккам да. Ушул сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар? Эми биз азыр биздин борбор, биздин жамаат бүгүнкү күндө биз дүйнөлүк стандарт менен иштеп атабыз да. Биз азыр дүйнөдө кандай жаңы нерсе болсо, ортопедия тармагында ошонун баардыгын билебиз. Мисалы ушул Америкада болобу, Европада болобу, Япония чыгып эмне жаңы ортопедиялык бир технология чыкса, ошону барып мен өзүм менен көрүп, катышып, ошону Кыргызстанга алып келгенге аракет кылып атабыз да. Билебиз да, бүгүнкү ортопедиянын жагдайын, анын деңгээлин дагы биз жакшы мындай өздөштүрүп алдык, билебиз. Ошон үчүн көп ата энелер, ошол ооруларга кайрылып атпайбы? Эми албетте бар эмес, арасында жардам бере турган адамдар көп, жарандар көп, биздин бейтаптарыбыз көп. Ортопедиялык эмес, мындай башка бир ооруларды айтып коеюк. Көбүнчө кээде ата энелер биринчиден баягы эч кандай медицина ал кайсыл жерге алып барса дагы, ушул космоско алып барса дагы эч ким жардам бере албай турган оорулар бар да, ортопедиялык. Ошондо да ошону билип, ошону дагы биз аркылуу бизге келсе биз айтып берет элек да, кээде айтып деле бергенбиз, билет. Бирок ошону биринчи барып сиздерден кеңеш алып калышты, билип туруп деле ошону алып чыгып, коомчулукту дүрбөлөңгө салып, жанагындай акча топтошуп атпайбы? Аларды мен түшүнөм. Үмүт үзүлбөйт да. Үмүт үзүлбөйт да. Мүмкүн үмүттөрү баягы бир жардам болобу деп. Бирок биз билебиз, ал мисалы ал ооруга эч кандай медицина жардам бере албайт. Медицина бүгүнкү күнү күчү жок деп койсок болот да. Мисалы, бул биринчи. Экинчи багыты албетте кээ бир ошол эле ооруларды алып чыгат дагы бизге алып келбестен көрсөтпөй туруп эле түз эле ошол эфирге барып силер менен маалымат массалык каражаттын жардамы менен ошол элге алып чыгып жанагындай акча топтошуп атат да. Мен тияк алып барат элем. Бирок ал операциялар мисалы жана өзүңүз уктуңар, Японияда $35,000 турса, бизде ал 10 эсе арзан турат. Аны биз жасайбыз. Аны биз 20 жылдан бери жасап келатабыз. Аны технологияны. Азыр бүгүнкү күндө мага келген, мына кечээ күнү дагы келишти, Индиядан келди, Кореядан келди, Франциядан келип атат, Италия, Германия, Америкадан келген профессорлор биздикин көргөндө эле алар айтат, эки колун көтөрөт да, ой, рахмат. Түшүндүк, силерде эмне бизде жасалса ошонун баары жасалат экен деп ушундай бизге баа берип атат да. Ошон үчүн бизден келип акылдашып, биз эгерде колубуздан келбейт, баары кыла десек, анан ошондо анан аракеттерин кылса жакшы болмок да. Себеп дегенде жөн эле ошол өздөрү да кыйналып атат, канча деген акчасы кетип атат. Эми ал Японияга 35 миң операциясы эле, ага дагы 2 киши кошулуп барыш керек. Анан жатканы, тамак ашы, жол киреси, анан ал больнойго жасады операцияны, анан кайра келет да. А келгенден кийин ал оорулар кандай болот? Ал оорулар ал кайра бара албайт ал жака. Ортопедиялык операция деген бул мындай, бул өмүр бою ошол жасаган ортопедтин мойнуна отура турган больной да. Мисалы мен жасаган больной өмүр бою менин мойнума отурат. Биз ошолорду өмүр бою алып, же биз өлгөнчө, же алы кеткенче баары чогуу жүрөбүз да. Аягында бир туугандай болуп калабыз, тууган болуп калабыз, дос болуп калабыз. Себеп дегенде ошондой оору бар. Омуртка, сөөк, муун оорулар, алар дайыма көзөмөлгө алып туруш керек. Дайыма консультация алып туруш керек. Аларга жакшы багыт берип туруш керек да. Ошон үчүн тиги жанагы чет жакка барып келгендер бул жанагындай бир эле жолу барып келет. Болду. Бул жерде көбүнчө бизнес да, акча.
акчаны алып барды, төктү, жазатты, келди, бүттү, ага экинчи бара албайт. Анан бизге келгенде биз айтабыз, эми ал кандай операция жасалды, кайсы жол менен жасады, кайсыл аппарат салды. Ошон үчүн албетте көбүнчө ошол бизге келип, бизден эле жазатса, биз көрсөк, колубуздан келбесе айтабыз, келбей калды. Ошон үчүн мен ушундай кеңеш айтат элем ата-энелерге, ооруларга, бейтаптарга бизге келип, кабар алып, биз дагы эгерде колубуздан келбесе, биз жардам беребиз, айтабыз, мына мындай оору бар экен, бизде андай аспаптар жок деп. Ооба. Ушул. Рахмат. Рахмат сизге. Аябай кызыктуу жана сонун маек болду. Ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым жумушуңузду сүйүңүз, жана ушундай өчүп бараткан үмүттөрдү кайрадан жандандырып жүрө бериңиздер. Ар дайым ушу ооруп жаткан адамдардын ушундай оорусун айыптырып койсоң күлгөн бойдон кетет го. Ошол нерседен рахат алабыз деп угуп калат. Сиз деле ошондой инсандардын бирисиз. Ошондой иштериңиз көп болсун. Өзүңүздүн да ден соолугуңуз чың болсун. Сизге рахмат.